بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыз ұлантауыз, бүгін көте тұрған сабағыз фи хадихи саллаллаху алейхи вассалама, пайғамбардың хидаят жолы фил ман'i минат тадауи бил мухаррамат, арам нәрселер менен дарылануыны тыю. Демек, арам нәрселер менен дарылану шариатта тыйылады. Рауа Абу Дауд фи сунанихи, имам Абу Дауд өзінің суннасында риваят қылады, мин хадис Аби Дарда, Абу Дарданың хадисінен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: инна Аллаха анзаладда ваддава, албетте Аллах Тағала дарт менен даваны қоша чүрді. Ва жа'ала ли кулли даин дава, ар дартқа, ар оруға өзінің шипасын қоша қылды. Ва ла тадау бил мухаррами, сілер арам нәрселер менен дарыланбағыла, деді пайғамбарымыз. Бұл хадисті Абу Дауд хасан, тура хадис, жақшы хадис. Ошондайлы ва закара аль-Бухари фи сахихи, имам аль-Бухари закара фи сахихихи өзінің тура хадисінде мындай хадистер риwayat қылады. Ан Ибн Мас'уд, Ибн Мас'удтан келген хадис: инна Аллаха лам ядж'ал шифаакум фима харрама алейкум, Аллах сілерге шипасын бербейт, арам қылған нәрсесін көздесі бар. Мындаша айтқанда, арам қылған нәрсесінде шипасын бербейт дейді. Мысалы, бір вино ішіп алсаң, анда шипа жоқ. Ошондайлы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үшінші хадисін айтабыз. Ан Аби Хурайра, Абу Хурайра деген хадис: қала наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама анит тадауи аль-хабиси, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйдет, Абу Хурайра нен тыйдет? Жаман нәрсеменен, ыплас нәрсемен дарылануыны. Бұл хадисті имам Ахмад, имам Тирмизи, Ибн Маджа риwayat қылады. Ошондайлы офи сахих Муслим, имам Муслим хадисінде ан Тарик ибн Суайд аль-Джу'фи, ошол сахабадан Тарик ибн Суайд аль-Джу'фиден келет: аннаху са'ала наби саллаллаху алейхи ва саллям анил хамри, пайғамбардан шарап жөнді, вино туралы сұраған екен. Фанахаху, ана пайғамбарыз аны тыйыптыр. Ау кариха ай яснааха, мында жатқанда виноны жазағанды дағы жақтырған емес деді. Фақала иннама аснауха литтадауи, ана Алла айттыр, мен дарыланыш үшін виноны жазап, ошол виноны ішсек болоу деген кен. Фақала иннаху лейса бидава валакиннаху да, біліп қойғыла, вино ал эч қашан сілерге дары, шипа болып есептелбейді, дава болып есептелбейді, ал бір ғана дарт, бале, ору деп жооп берді дейді. Бұл хадисті имам Муслим риwayat қылады. 1984 номерде хадис. Демек, шариатыбызда кейбір адамдарды ұғабыз, кичине дарылық үшін балдарға винодан беріп қойғыла дейді. Же шампанскеден беріп қойғыла, коньяктан беріп қойғыла. Жоқ, ал еш қачан дар емес, ал қайра балаңызға ал дарт болып есептелінеді. Офи сунан аннаху саллаллаху алейхи ва саллям суиля анил хамр юджалу фи дава, пайғамбарына келген хадис, ошол виноны сұралған екен, ошо виноны шипа ретінде, дарылану ретінде ішсе болоу дегенде, иннаха даун ва лейсат биддава, ал бір ғана дарт, ал эч қачан дава, дары болып есептелбейді деп Абу Дауттың, имам Тирмизинің хадистерінде риwayat қылынған. Демек, нені біз білеміз? Пайғамбарда бір қайсында тадау ва ла тадау бил харам, дарыланғыла, бірақ арам нәрсеменен дарыланбағыла дейді. Ошол үчүн шариатыбызда вино менен дарылануу мүмкүн эмес. Эч качан
bir тамчысын да içпеңиз. Неге? Аллах ухиллат лакум таййибат. Аллах айтты силерге таза нерселер адал бул. Демек, шариятыбызда таза нерсе бул адал. Аль-хабаис. Жаман нерсе, ыплас нерсе, сасык нерсе, алар нажас нерсе, алар арам болуп эсептелинет. Ким айтат винону, аракты жытту деп, ал сасык. Ошол үчүн сасык нерседе эч качан шыпа жок. Керек болсо Сунан ан-Насаи, имам Насаинин хадисинде келет: анна табибан закара дифдаан фиддава. Bir тауып, bir дарыгер баканы колдоном дептир дарычылыгында. Анан пайгамбар айткан экен инде Расулуллах фанаху ан катлиха. Пайгамбар тыйган экен баканы ошол үчүн өлтүрбө. Демек, бака дарыланганга арам. Неге? Баканы пайгамбар саллаллаху тыйган, жөн өлтүрүү болбойт. Ошондой эле пайгамбардын хадисинде, демек, бака болобу, вино болобу, жылан болобу, курт кумурскалар жана бит. Кээ бир адамдар бит ичишет. Базарга барсаң, бит сатат экен дейт. Биян ачса, жыш бит. Биян ачса дагы костюмун же биременин кийимин, ал жерде жыш бит. Субханалла. Бит жеп каяка баратабыз? Бит ичпеш керекпиз. Кээ бирлер айтат жанакындай ак кан болуп жатат, же болсо сырос печенге, же болбосо сарык оорусуна деп. Жок. Аллах да бизге көп нерселерди, таза нерселерди берди. Аллах Таалан илчи арам нерселерден, сасык нерселерден, жаман нерселерден алыс болу деди. Не деди пайгамбар? Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Хурайра айтканда, пайгамбар тыйды ани даваи аль-хабис. Ыплас, сасык, жаман нерседен, ошол нерсе менен дарыланууну пайгамбар тыйды. Неге? Жаман нерсе кирсе, ал өзүнүн затын калтырат. Сасык болсо, ал өзүнүн жытын калтырат. Андыктан эч качан ал нерсе менен дарыланбагыла. Шариятта дагы, акыл менен дагы карасак, бул сасык нерседе пайда, шыпа жок. Андыктан биз арак менен, вино менен дегиле жанакындай бакалар менен, жылаандар менен, кээ бирлери баланча деген мага айтты, кашкырдын өтүн же кайсы бир жырткычтын көзүн, карганын тырмагын, айтор ар кандай бир нерселерди жеп жатышат. Бул ооруга бир гана иттин эти пайда экен. Иттин этин жеш керек экен дейт. Анын оорусу андай деле өлүм менен кош айтыша турган оору эмес. Бирөө витилиге ак кара пес оорусу менен ооруп жатса, жылаандын терисине жылаанын этин жеп жүрөт, же майын ичип атат. Субханалла. Аллах Таала бизге кайсы жандыкты арам кылса, ошол жандыкта шыпа жок деген пайгамбарыбыз. Демек, арам жандыкта шыпа жок. Адал болсо жандык, демек ошондон шыпа изделик. Койдун этинен изделик шыпа. Төөнүн зарасында, төөнүн сүтүндө шыпа бар. Пайгамбарыбыз төөнүн зарасын ичкиле дейт. Анда шыпа бар дейт. Төөнүн сүтүн ичкиле дейт. Этин жесек макрух. Мындайча айтканда, эти жесең, ал тез аранын ичинде ажатканага чакыртат. Ошол себептен макрух. Ошол себептен көрбөйсүңөрбү төөнү кандай жаралган дейт Аллах Таала. Төөн жаралышында таң калыштуу. Хуликат минал шаятин. Пайгамбар хадисинде төөлөр шайтандардан жаралган деген хадис бар. Мындайча айтканда, шайтандардан жаралган сөз майсы төөнүн мүнөзү шайтан мүнөзү деген сөз. Өзү эти макрух, сүтү менен зарасы шыпа. Адамдын акылына кирбейт. Кичинекей баланын зарасы нажас.
төөнүн зарасы адал жана шыпа. Андыктан мен айтат элем, жанакындай цирроз печени менен ооруп жатабы, же сарык менен ооруп жатабы, төөнүн зарасын ичкиңиздер. Ошондо шыпа бар. Бул хадистер бар. Эгерде кээ бир адамдар таң калып жаткан болсо, интернетке, Google'га кирип, төөнүн зарасы жөнүндө жазса чыгат. Пайгамбардын өтө көп хадистери ал жөнүндө маселелер куралган. Демек, биз адал нерсе менен дарыланганды аракет кылып, адал нерсени менен гана дарыланалык. Арам нерсеге өтпөйлүк. Себеби дегенде, арам нерсе Аллах субхана ва тааля жана пайгамбарыбыз бизге эмнени арам десе, демек анын зыяндыктары денебизге, организмибизге болгондугу үчүн, жана анын зыяндыгы катуураак болгондугу үчүн. Ал эми биз айттык, уйдун эти зыян. Бирок зыян качан гана дайыма колдонсок. Ал эми биз көбүнчө койун этин жеп, кээ бирде уйдун этин өтсөк, анда зыяндыгы өзүнүн күчүн жоготот. Демек, биз ошол шариятты бекем карманып, дарылануу жолунда түшкөндө, мен айтат элем туугандарга, мен тигил жакка бардым, бул жакка бардым, барбаган жерим калган жок деп, ар кандай нерсени айтса, ар кандай нерсени жеп иче бербеңиздер. Жана көп адамдар азыр телефон чалып, ар кандай дарттары менен кыйын абалда болуп жаткандарын айтып жатат. Туура, биз азыр бардык адамдарга дем салып, бардык адамдарга дарылайм деген максатты мен көздөгөн жокмун. Мен негизги максатым, мусулман бир туугандар, өзүңүздөрдүн колуңардан келет. Өзүңүздөр намаз окуп, орозо кармап, ошол эрте менен кечки зикирлерди окуп, өзүңүздөргө дем салыңыз. Өзүңүздөргө кам көрүңүз. Неге? Себеби дегенде, шыпа адал нерсеге Аллах Таала бекиткен. Адал нерселер жесеңиздер эле, адал иштерди кылсаңыздар эле, адал сөздөрдү сүйлөсөңүз эле, Аллах субхана ва тааля сиздин дартыңызга дабасын берет. Ошол үчүн ар кандай шарлатандарга, ар кандай элдердин акчасын жеңил жол менен тазалап кетем дегендерге алданбаңыздар. Ошол үчүн өзүңүз дем салып, шыпа издеңиз. Неге? Анткени Аллах сизди жараткан пенде кылып. Аллах сиз Аллахтан суранганыңызды Аллах ошол жагат. Андан кийин бир пендеге барып жалдырап, ошондон сураткандан көрө, сиз өзүңүз жалбырап, өзүңүз Аллахтан суранып, өзүңүз ибадат кылыңыз. Андайын Аллахтан шыпа келет. Ияка набуду ияка настаин. Биз сага сыйынабыз, сенден гана суранабыз. Аллахка сыйынбасаңыздар, анда Аллахтын шыпасы кечирээк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах Таала сыйыналык. Эң негизги сыйынында бир жолу адал жол менен дарыланам. Көз ачыкка да бардым, көз жабыгына да бардым, тигинисине бардым, муна бардым эмес, бир гана адал жол менен шыпа издеңиздер. Эгерде молдого барсаңыз, молдо жооп бербей атабы, же сизге жарам бере албай атабы, билиңиз, адал жол сиз азыктарды колдонуңуз. Туура азыктарды колдонуңуз. Өзүңүз аяттарды жаттаңыз. Өзүңүз дем салып, колдоруңузга түкүрүп туруп, жанакындай түкүрүктөрдү себелеп, чачырап туруп, ошону дайыма сүртүңүз. Эң негизги амалдардын бири, кулакка жанакындай наушникти коюп, Куранды окуңуз. Бакара сүрөсүн өзгөчө. Ошондо гана Аллахтан болгон шыпа келет иншалла. Неге? Аллах субхана ва тааля силерди мен көрүп турам, мен силерди угуп турам дейт. Аллах көрүп, билип турат бардыгын. Ошон үчүн келиңиздер. Өз ден соолугуңуз өзүңүздүн колуңузда. Өзүңүздүн ден соолугуңузду түшүнүксүз адамдардын колуна тапшырбаңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.